Assalamu alaikum mekендештер. Денизиңиздер сак, кыштан аман эсен отурасыздарбы? Бүгүн биздин каарманыбыз канча жаштасыз? 44 жаштамын. 44 жашта. Сиз мага келгендеги даттанууңузду айтып бериңиз. Мен келгениmin себеби Катырак айтыңыз. көкүрөгүмдө шишик бар болчу, колтугумда без бар болчу, тоокун жумуртасындай. Ошол себептерден келген. Ооручубу? Кийинки күндөрү бир аз ооруп баштаган. Бирок көптөгөн мындай кыймак болчу эмес. Ушул жумурткадай нерсе пайда болгон канча жылда пайда болду сизде? 2016 жылда. 4 жылда. 4 жылдан чоңойдубу? Ооба чоңойду. Ошол азыркысы жумурткадай болчу. Жумурткадай болуп чоңойду. Так. Мындан тышкары алыңыз куруп, аппетит жок, ушундай болду болгон эмеспи? Жок, мындай нерв иштеткени көп болду да. Болбогон нерсеге ачуум келип, ошо орун айынан көп нерсеге кыжалат болуп эле, ачуум келип эле, ызалана беришим да. Сиз бизге келгениңизге бүгүн канча күн болду? Бүгүн эмес, 10 жыл болду. 11 күн болду. Сиз келгенден берки эмне өзгөрүү болду, мага ошону гана айтыңыз. Өзгөрүү көкүрөгүмө шишик кичирейип баштады, дарбыза. Бести байкасам, бес дагы кичирейип баштады. Анан кийин мындай көңүлүм ачылып, көп нерсеге мындай ызаланбаганга, көп нерсени көңүлдөн сырткары кетиргенге, оюмду түздөгөнгө аракет кылып калдым. Демек сиздин көңүлүңүз ачылып, кичине жашоого көз карашыңыз жакшы жакка калды. Жакшы жакка болуп калды. Урматтуу мекендештер, мен азыр ушу түшүндүрүп берейин. Жакыныраак алып келсеңиз. Шишик деген сөз бул эми рак. Рак деген нерсе эки түрдүү болот. Доброкачественный и злокачественный. Эми доброкачественный болгондо деле, злокачественный болгондо деле ошол раковый опухолдун, ошол чоңой шишиктин ичинде ким жашайт? Шишиктин ичинде грибки, анан ошонун тегеринде слизь, былжырдын ичинде грибки жашайт. Демек ошол грибки өзүнө тамактанып керексиз нерсени чыгарып, былжырга тамактанып керексиз нерсени чыгарып, ал ошол жерде көбөйө берет. Эмне үчүн ал көбөйүп калды? Мына bir кичинекей себебин түшүндүрүп коюп, биздин денеде мына 5 тамырлар бар. Мен сиздерге дайым айтам. Кийим 5 тамыры таза болсо, ал рак оорусу менен оорубайт. Доброкачественный болсун, злокачественный болсун, ал рак оорусу менен оорубайт. Демек, ушул былжыр кичинеси 5 тамыр бизде керексиз нерсени алып чыгып кетет да. Керексиз нерсени алып чыгып берет. Биз жейбиз. Мен дайым мынтип айтам да, мекендештерге. Караңыздар, Кудай Таала бизге жегенге кызыл кан тамырды берген да. Мына кызыл кан тамыры менен тамактар барат. Ошол клеткага көзүңүзгө болобу, бутуңузга болобу, тырмактарыңызга болобу, чачыңызга болобу, кызыл кан тамыры менен тамак барат дагы. Ал клетка, ошол бүт денедеги клетка ошо тамактарды жегенден кийин өзүнүн керексиз нерсени чыгарат клетка. Ошол керексиз нерсе эки жол менен чыгып кетет. Биринчиси без тамыр, экинчиси көк кан тамыр. Демек, кете турган нерсени бизге Кудай Таала эки жол берип койду. Бир жол менен тамак керек, эки жол менен чыгып кетиш керек. Бизде ошол кете турган нерсеге көп көңүл бурбайбыз да. Жейбиз, бирок биз ойлойбуз, биз жеп атабыз, ойлой беребиз, бирок адам ошол канча процент сиңет? Канча процент сиңбейт? Ошо сиңбей калган нерселер бизде без тамырларга чогулат. Ошол без тамырлар бүт мына көрдүңүзбү? Тырмактын учунан, чачыңыздын учуна чейин, бутуңуздун кол учуна чейин бүт денедеги без тамырдын баары керексиз нерсе клеткада керектеп түртүп чыгарган шлакты ал алат дагы алып келип туруп көк кан тамырга өткөрүп берет. Анан көк кан тамыр сийдик кылып, тер кылып, заң кылып сыртка чыгарып берет. Мен ошон үчүн дайым айтам, эмне үчүн мен тердегиле дейм, эмне үчүн мен сийдик чыксын дейм, эмне үчүн мен заң чыксын дейм. Демек бизден керексиз нерсенин баары чыгып кетиш керек. Эми азыркы учурда биздин каарманыбыздын колтук бөлүгүндө жумурткадай без чоңойду. Ал деген сөз, эми бул мында өйдөрөктө турат, ал биздин каарманыбыз кылдыр атат. Эми ушул жерден мисал келтирейин. Но бизде без
без керексиз нерселерди алып келди дагы анан түйүлчөктүн ичине кирип ушул жерден утилизация болот. Утилизация болуп таза чыгып кетет. Мынакей могу жерден дагы жакшылап көрсөтсөк болот. Мына ушул без тамырдын ушул узел томпок, мына ушул. Мына көрдүңүздөрбү? Без кирип, жакшысы өзүнүн жолу менен кетет, жаманы чогулат дагы, ал барып туруп ошол мен айткан көк кан тамырга өткөрүлүп берилет. Эми ушул узелок, могу узелок чоңоюп кеткен болсо, демек бул астында жол жабылып калды. Мына ушул жол жабылып калган үчүн бул жерге келген керексиз нерсе чогула берди, анан акырын жумурткадай, тооктун жумурткасындай болуп чоңоюп кетти. Эмне үчүн? Мунун алдында турган жол жабык болуп калган үчүн. Эми биз эмне кылып биздин каарманга жардам бердик? Биз ушул бизде үч эле жакшы массаж жасалат. Бул бездерге массаж, курсак органдарга массаж жана диафрагмалдык массаж. Биз ушул без тамырды мен без тамырга жасаган массажды көбүрөөк жасап бердим сизге. Демек биз ушул без тамырдын жолдорун ачканга аракет кылдык. Могу чоңоюп кеткен, жумурткадай болуп кеткен без тамырдын астында жолдорду биздин массажисттер түртүп ушунун жолун ачып берди. Демек бул жердеги керексиз нерсе бир аз кеткен үчүн бул жумшара түштү. Жана ушул жерде керексиз нерсе кеткен үчүн бул бир аз кичине болсо дагы 0,1 миллиметрге болсо дагы бул кичинерди. Адам мен рак болуп калдым же ушундай коркунучтуу оору менен ооруп калдым деп эч качан коркпош керек да. Мына биздин каарманыбыз Азамат келгенде деле көп деле эми албетте кыжаат болуп келдим деди. Бирок өтө өзүн чыдап койгон эмес. Бардык нерсе бул нерв системасына сайып да. Эгерде сиз нерв системаңызды окуй мен утуп калып мен бүтүпмүн эмне болот тиги балдар эмне болот дей берсеңиз сиздин ооруңуз күчөй берет. Сиздин мына азыр жашоого карап, күлүп, көңүлүңүздүн ачылганы бул сиздин 30% болобу, 40% болобу ооруну жеңип атат деген нерсе да. Демек бардык ооруда биз көңүлүбүздү, нерв системасын сакташыбыз керек. Шайтан гана үмүтсүз да. Биз дайым үмүт менен жашашыбыз керек. Жакшы үмүт менен, жакшы ой менен жашашыбыз керек. Дагы бир нерсени эстеп тутуп калгыла, урматтуу мекендештер. Ушул без тамырдын ичиндеги чогулуп калган шишик бул грибки деген майда жандык. Мен дайым сиздерге айтып келем, бизде 5 майда жандык жашаганга аракет кылат. Ошонун ичинен грибки деген эң коварный болот. Ушул грибки ушул без тамырдын ичинде жашайт дагы. Ошо шишиктен, рактан апарып гистологиядан текшергенде микроскоп менен грибки жана силис чыгат. Демек биз грибкини жок кылышыбыз керек. А грибкини жоготуш үчүн бизде флуконазол деген таблеткалар, нистатин деген таблеткалар, бирок алардын күчү жетпейт. Менин профессорум абдан жакшы айтат да, грибкини жок кылыш үчүн ошо жей турган нерсени бербей коюш керек дейт да. Ошондо ач калгандан бизди таштап чыга баштайт да. Демек, мына сиз уже леченияны бүтүп атыпсыз. Мен сизге бере турган кеңешим, мен башында айткан 3 нерсени жебейсиз. Бул сүт окаттары, un окаттары жана таттуу. Бардык сүт азыктары, un азыктары жана таттуу, ушунун бардыгын грибки тамактанат. Демек сиз аны жейин дегенде жок, мен муну жебейин, бул мен грибкими багып атам деп элестетишиңиз керек. Көрдүңүзбү? Бир жагы ушул, анан экинчи жагы буларда глютеин деген зат көп бар дагы, ашказандын былжыр чилдерине барып килеге окшоп отурупташып калат да. Килеге окшоп отурупташып калганда башка нерсе сиңиши кыйын болуп калат да. Ошон үчүн ушул 3 продуктуну жебегенге, 2 жылга чейин жебегенге аракет кыласыз. Бул биринчиси. Экинчиси, сөзсүз түрдө сиз мына мен 10 күн же 11 күн массаж алдым, болду эми мен мындан жакшы болом деп токтотуп койбош керек да. Сөзсүз түрдө мен айткан 3 эмени күнүгө жасайсыз 2 жылга чейин. Демек бул лимфа массаж, бул висцерал массаж, бул дыхательный дем алуу. Ушул 3 нерсени мен на сайт медиада да бергем, Фейсбукта да, Ютубта да бар. Демек сиз денени 3кө бөлүп, 3 бөлүктү күнүгө өзүңүздү сыйлашыңыз керек. Сиз күнүгө өзүңүздү жакшы көрүшүңүз керек. Биздин телону, өзүбүздүн телону биз өзүбүз жакшы көрмөйүнчө ал эч качан жакшы болбойт. Экинчиси, сөзсүз түрдө
Органдарды баягы мен айтканмын. Органдар биз кыжылат болгондо, бирсиге чочуп кеткенде, жаман кабар угабызбы, жакшы кабар укканда, сүйлөп кеткенде же өтө катуу болгондо органдар жыйылып калат да. Биз күнүгө ар түрдүү стресске түшөбүз, чынбы? Кычын эшик даже тарс деп жабылса да адам чочуп кетет. Ошо чочуп кеткенде дагы орган жыйылып калат. Демек биз күнүгө органдар жыйылып калган органдарды күнүгө басып, эртең менен 9 точка бергенмин, ошолорду басып органдарды жыйылган абалдан чыгарышыбыз керек. Үчүнчүсү бул курсак менен дем алуу. Курсак менен дем алуу өтө жакшы дыхание. Муну деген эстегенде эле күндө 10 жолу эстеп коесузбу, 5 жолу эстейсизби? Демек сиз только курсак менен гана дем аласыз. Көкүрөктөр, эч башка жерге катышпай, только курсак менен гана. Курсак менен. Дагы бир жакшы секрети, демди чыгарганда узагыраак чыгарасыз. Ичиңизди айыябай өзүңүздү тартасыз, как будто органдар ооруп кеткенге чейин жасайсыз. Мындан тышкары сөзсүз түрдө өттү, сөзсүз такай өттүн чыгып турушун жаган бериш керек. Өт жакшы чыкпаса, жакшы тамак сиңбейт. Жакшы тамак сиңбеди деген сөз, сиңбей калган тамак кайра буга чогулуп калат. Көрдүңүзбү? Сиңбей калган тамак кайра буга. Демек биз эмне кылышыбыз керек? Биринчи, биз тамакты жакшы сиңиришибиз керек. Тамакты жакшы сиңириш үчүн сөзсүз түрдө өттүн чыгышын күнүгө эңкейип, өйдө ылдый болуп, тамак алдысында эңкейип, өйдө ылдый болушубуз керек. Дагы тамакты жакшы сиңиришке алып келишибиз керек. Дагы жакшы бир нерсе бул суу ичиш керек. Демек сиз өмүр бою сууну токтотпошуңуз керек. Суу ичтиңиз, айлануу жакшы жүрөт. Суу ичпедиңиз, айланбайт. Себеби кандын 90% суудан турат. Сууну киргизбесеңиз, ал айлануусу жакшы болбойт. Дагы бир жакшы нерсе бул албетте сиз эми чөптөрдү ичип турасыз. Мен сизге түшүндүрүп беремин. Мисалы ар бир айда бирден чөп ичип турсаңыз болот. Мисалы бул айда мен боорумду тазалайын десеңиз, боордун чөбүн ичсеңиз болот. Эндиги айда мен бөйрөгүмдү тазалайын десеңиз, бөйрөгүнүн чөбүн ичсеңиз болот. Ар бир айда бирден чөптү ичип турсаңыз болот. И акыркысы сиз на всю жизнь эстеп калыңыз. Бул эч качан ичиңиз катпаш керек. Ич катуу деген сөз бүттү, бул уже организмде зыяндуу нерсе кайра өзүбүзгө сиңди деген сөз да. Зыяндуу нерсе кайра эле бир безге чогулуп атпайбы? Көрдүңүзбү? Сиздин итак мына безиңиз чоңоюп турган болсо, биз кайра ал жака керексиз тамакты жөнөтүп, сууну бербей, зыяндуу неме ичиңиз катып, токсиндер кайра ошол жака чогулуп калат. Көрдүңүзбү? Демек, сиз менден кеткенде мен бир эле бул биздин каарманга айтпайм, урматтуу мекендештер, мен баарыңыздарга айтармын да, кимде менден ичине алып кеткен болсо, кимде менден арланып кеткен болсо, кеткенден кийин токтотуп койбоңуздар. Сиз токтотуп койдуңуз, кайра мурунку абалыңызга келип аласыз. Ошон үчүн сөзсүз түрдө менден кеткенден кийин дагы ушул бизде жасаган нерселерди өмүрүңүздүн аягына чейин унутпастан жасаңыздар. Саламатта калыңыздар, дениңиздер сак болсун.